камераға қарап эле. Эже начинайте. Бизге жакын Афганистандан оорулар, кыргыздарды алып келишти. Алардын төртөөсү аял, экөөсү эрек киши болуп, төртөөдү алып келишти. Аялдарыны мен дарылап атам, эркек баласыны терапевт дарылап атат. Себеби булардын менталитетинде аялды көп аял киши көрүш керек экен. Келген төртөөсүнүн бирөөсү ушу кан басымы жогору, бирөөсүнүн каны өтө аз, төрөттөн кийин азга түшүп кетиптир. Бирөөсү бөйрөгү шамалдаган, бирөөсү ушу жаш күйөөгө тийип төрөгөн экен, төрөттөн организмине зыян келип калыппы, төрөбөй калган. Ошондой нерселер менен анан дагы тиштерин алдырып, тиш койдуруш маселелери, тиштери көп кариес болуп, көп упурап кеткен. Айтууларында булардын жери өтө бийик экен, климат аябай оор экен. Ошонун эсебинен тез эле тиштери түшүп калат экен, тиш ооруга, буун ооруга көп чалдыгат экен. Жеген тамак аштарында деле рациону витаминдери толук жетишпейт экен. Ичкендери ошонун чай, эт менен эле тамактанышат экен. Климаттары аябай оор экен. Анан ошонун эсебинен организмдери көп климаттык оорчулуктарга, көп суук шарттарга, көп бийик шарттарга туура келгенде тез эле жаш эле оорчан болуп калат экендер. Келгендеринде ушу эже жакшы баса албай аксап келген, бут контурушу, буттарында шишик бар эле, давлениясы 180, 120нын чегинде келген. Берги жаш келиндер болсо кандары аябай эле аз, иммунитети бар келген эле. Биз буларга толук ушу биздин райондун аптекасындагы баардык мүмкүнчүлүктөр жеткенчелик дарыларды жаздык, дарыларды алып, капельница мындай внутривенныйды алып атат. Негизиден буларга антибиотик жаздык, антициклин, цефтраксон, андан кийин витаминотерапия, канын көтөрүүчү дарыларды, анан жаңы эжене болсо бут колуна жаңы наружный маз, обезболивающий, противотечный деген маздарды жаздык. Шишиктери кеси бар, эже таяксыз жакшы басып калган. Келиндер деле келгендегиден бери кичине ыраңдарын ачылып, беттери кызарып, аппетиттери ачылып, жакшына болуп калды. Кирген чыкканын сайын ушу бизде алкыштарын айтып, ыраазычылыктарын айтып отурат. Мүмкүнчүлүк болсо ушундай дагы келсек, катташсак, ушул жерден дабыл алсак, кандай болсо дагы дарылансак, өзүбүздүн кыргыздар экен, мындай ооруган жерибизди, өзүбүздүн көйгөйлөрүбүздү ачык айтып, жеткенге жакшы экен деп атышат. Булар мурун Афганистанга барып дарыланат экен, Пакистанга барып дарыланат экен. Ал жерлерде булар котормочу аркылуу сүйлөшөт экен. Котормочу аркылуу сүйлөшкөндө ошо ар убакыт эле ичибиздеги нерселерди ачык айта албай келебиз дейт. Анан эми азыр биринчи келиши булар мындан алдын эми ошол өкмөт тарабынан, орган тарабынан ушу анчалык жетиштирилмей гана келип жаткан, Абдрашиткан келип жаткан, Абдрашиткандын баласы аппендикс болгондо алып келип операция кылгандар, андай мындай жөнөкөй эле келип жаткан эмес. Ушул биринчи жолу кандай болуптур, чечилип уруксат берилип калыптыр, булар келип дарыланып атышат.